Осмонова Айниса Маматаевна. Өзүм медик болуп иштейм. 48 жыл болду иштегениме медик болуп. Биз азыр Енисайда турабыз. Ушул жерде эле Бишкекте элечи, Свердловский районго карайбыз. Азыр Арашандан үй алдык, этаждан. Даяр үй, даже бүт барын, даже кухнясынан бери бүт бардыгын даяр таштап кетип атышат. Эчтеке сатып албайсың. Техникасын да албайт экенсиң. Ошонусуна ыраазымын. Даже 62 балкондорду кошкондо 62 деди. Алар кошулбай, кухня кошулбаганда 52 квадрат метр деп азыр договорго кол койдук да. Өзүңүз тандадыңыз? Өзүбүз тандадык, өзүбүз 1 ай кыдырдык. Буягы токмок, буягы кара балта деген. Анан кийин токмокко чейин бардык. Хотя бы 2 комнат, даже адам нысапсыз болот экенсиң, 3 комнат үй алгың келет экен ушул акчага делечи. Анан кийин бирок алысыраак экен алар, 3 комнаттар. 2 комнат деле жакшы, Кудай ошону буйруп, ошо 2-3 балалуу болгонго чейин 10 жылда бүтсө, андан кийин өздөрү чоңойтуп алышат. 1 миллион 400 2 комнат үй ала албайсың да. Мына мисал үчүн биз шаарды кыдырып издедик, 16 квадрат метр студия. Анысы да студия, туалети, эшиги, тиги 2-3 киши менен чогуу. Ошондой үйлөр келет экен, ал үйгө жашаш, эртеңки күнү балдарым балалуу болушат. Азыр үйлөнгөнүнө 1 жыл болду да, балалуу болду. А балалуу болгондо балдары каяка батат? Ошон үчүн биз 2 комнат, 3 комнат деп издедик да. Ошондой үйдү таптык. Азыр уже оформлениябыз бүттү бүгүн. Акчабызды берди. Алсаңар боло берет. Ишенсеңер боло берет да. Биз деле биринчи келгенде элдерге биз да ишенген эмеспиз. Жанагы эле чоң компаниялар, курулуш компанияларга жүгүрүп бара бердик, алардыкы өтө кымбат экен. Анан бул келечекти көрүп, келип, анан кийин бул жерден көрсөк, тиги условиясы бизге аябай жакты да, арзан, 10 жылга. А тияктагылар менен салыштырсак $300, $390 болуп атат. А $390 ай сайын төгө албай, төгө ала турган эмеспиз. А буга 10 000 сом айлык даже зарплата иштеген кишиге аябай удобный экен да. Айлыгыңды тиги жетет экен. Кыйналбай төгө берет экенсиң. Ошонусу бизди ынандырды. 1 миллион 400гө жазылсак, ошонун 350 000 банкка төктүк. Ошол 350 000ди төккөндөн кийин бизди 6 ай күтөсүңөр деп айткан. 6 ай эмес, даже 4 ай деле берди. 4 айда өчүртүбүз келди. 1 ай уруксат берет экен үй издегенге. Бул жактын эмнеси жакты мага? Мисал үчүн тияктан этаж үйлөрдөн, квартиралардан алайын десең, аларга караганда буякта каалаган үйүңдү алат экенсиң. Жер тамалсаң да болот экен, этаж тамалсаң да болот экен. Условиясын көрүп бүткөн үйдү алам десең да, ошол жагы жакты да мага. Еще арзаны жакты. 10 жылда, мисал үчүн 10 жылды каалаганыңдай төктүп атат. Каалагандай бөлүп берет экен. Мисал үчүн 8 мага азыр 8400 эле түштү айына. 2000ди бияка кошот экенбиз. Жанагы эмесинечи. Корпоративке эме болгонуна. Пайшык болгонуңачы, ошого төгөт экенбиз дагы, ошону менен 10.400 эле болуп калат экен. 10.400 сомдо азыр ошо төгөсүңөр дей башта, ай сайын 10.400 эле болуп калды. Мен элеманды жапжашылап ал экен, булар уюштуруп алып бир күнү офиси жок калса эмне кыласың деп кыйкырышты. Кыйкырсак кифтансам турат да, хотя бы мен төккөн кифтансам турат да. Банкта десем анан кийин унчукпай калышты. Азыр булардыкы жакшы эле болуп атыптыр. Мына 20, даже 40 киши үй алып атабыз. Жакшы эле экен. Бул мен келечекке аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Бизге окшогон клиенттер дагы көбөйө берсин. Силер эң жакшы эме да бул. Адамдын жашоосунда биринчи үй. Андан кийин кааласаң машина ал, кааласаң эме биринчи ден соолук болуш керек экен, экинчи үй болуш керек экен. Ошо мен да балама үй алып атам. Азыр балам эмес, мен толкунданып атам аябай.